Көл жээктеп жайгашкан Чолпон ата ат майданы. Шаңдуу музыка. Каршы теши баскан элдер жана өзүнө ишенген жаштар. Дал ушундай майрамдык шаңга бөлөнгөн иш-чара тагыраагы марафон жана жарым марафон. Үстүбүздөгү жылдын 12 май күнү мыкты спортчу Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналган 7-чи эл аралык жөөгүлүктөр таймашы болуп өттү. Дүйнөлүк тенденцияга тең келтирүү максаты менен 7 жылдан бери өткөрүлүп жаткан Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган марафон кереметтүү Ысык көл жээгинде быйыл да өткөрүлдү. Жалпысынан иш-чарага 1657 киши катталып, 500дөн ашуун адам сурануу менен катыша алышканын, маарага атаандаштарынан биринчи озуп чыккандарга 70 000 сомго чейинки акчалай байгелер коюлганын Мелис Надыров өз сөзүндө белгилеп өттү. 27 мамлекеттен келип катышуучу, бул биздин СНГ мамлекеттери жана чет өлкөдөн келген жарандарыбыз да. Эми негизи 4 дистанцияда 3 дистанция боюнча награждение бар бизде. Бул 42 километрге акчалай сыйлыгыбыз бар. 70 000, 50 000, 30 000 эркектер аялдар арасында. 7 жылдан бери өткөрүлүп келсе да Кыргызстандан чыккан алгачкы жөөгүлүк мыкты спортчу Сатымкул Жуманазаров көрсөткөн ылдамдык көрсөткүчүн эч ким көрсөтө электеген, бирок кийинки жылдарда үмүт кылаарын, бул марафондун деңгээли дүйнөлүк олимпиадага катыша турган деңгээлге көтөрүлөт деген ишенимдүү ою менен бөлүштү Жоомарт Шамканов. Жыл сайын бул сайын Ысык көл жээгинде өткөрүлөт. Бул марафонду азыр эл аралык дирекция, федерация чогуу, мамлекет тарап менен чогуу азыр иш жүргүзүп атышат. Бул оюнду, марафонду келечекте ушу олимпиада оюндарына лицензия ала турган марафонго алып келели деп атат деңгээлде. Ал Кудай буйруп, биздин маршрутты аныктап берсе, чет өлкөдөн келип ошол жерде эксперттер болот. Ошолор маршрутту бизге утверждать этип берет, ошол маршрут бизге бекитип берсе, анда кийин уже бул жака мындан да көп спортчулар келе баштайт. Эң мыкты деген спортчулар бул жактан олимпиадага лицензия алыш үчүн уже катыша башташат. 17 жашында эле мелдештерге катышып баштаган деп, өзүнүн жолдошун эстеп толкунданып турган спортчунун жубайы сүйүнбүү эже буга чейин өткөн марафондорго элдин саны мынчалык келбегенин, быйылкы жылы көп келип жатканына жана жолдошунун ат аталганына сүйүнүчүн билдирип, ички сезимдерин биз менен бөлүшүп өттү. Аябай толкунданып, даже муунума чейин калтырап кетти, ушунча участниктерди көрүп, катышуучуларды көрүп. Күндөн күнгө, жылдан жылга сүйүүчүлөр көбөйүп атыптыр. Былтыр келген эмесмин, мурдагы жылы келгем. Аябай жакшы болгон. Мындан азыраак болчу, быйыл катышуучулар көп экен. Мына жалпы саны 2000ге чукул жел таман спортчулар катар тизилип, кары жашы, аял эркек дебей кайра кайтып келчү маара сызыгын кылчая бир карашып, акырын желип жөнөштү. Чындыгында булардын арасында чыныгы жөөгүлүктөр жана ышкооздор да бар эле. 7-чи эл аралык Run Silk Road марафонду иш-чараны эл аралык марафон дирекциясы, коомдук бирикмеси, мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жана бир катар федерациялардын колдоосу менен өткөрүлдү. Азыр биз кетип бараткан жакта спортчулардын саны чындыгында азайып калганын байкоого болот. Анткени дал ошол эң узун аралык болгон 42 чакырымга бараткан спортчуларыбыздын катарында бартабыз. Байке, айтсаңыз, атыңызды тагыштырып, анан азыр кандай өзүңүздүн акыбалыңыз кандай? Акыбал азыр жакшы. Өзүбүз Талас областынан келдик. Бакайты районунан 21 километрге жүрүп атак. Азыр уже 10 километрге барып калдык. Буюрса акыбал жакшы. Финишке жетебиз деп аракет кылдык. Буга чейин дагы дал ушул спорттун түрү боюнча азыр 7-чи жолукко өтүп атпайбы? Буга чейин дагы катышып көрдүңүз беле? Буга чейин катышкан эмесмин, өзүм күрөш менен машыгып келгем. Өзүм РСК банкта иштейм. Буюрса ушу титульный партнер болуп аткандан кийин биз да колдоп
чуркап келдик. Кандай экен анан азыр чуркаган? Баягы күрөшкө караганда чуркоо бир аз кыйын экен же жеңилирээк экен? Өтө деле кыйынга турган жок. Буйрса акыбал жакшы. Рахмат. Бул спорттун түрүндө дагы бир айта кетчү жагдай. Биякта жаш кардыбей жана ошондой эле аял эркектебей баары тең бир линия менен чуркап бараткан учурлары. Нормально. Отлично, жакшы. Бул убакка чейин бул спорт менен чуркадыңыз беле? Ооба. Менин 4-нчи марафон. Сол биринчи полумарафон, биринчи болуп чыктым. Бүгүн сиз кандай азыр чуркап бараткан акыбалыңызды айтып кетсеңиз. Жакшы. Кичине оорураак. Из-за того, что воздух шамал болуп аткан мекче. А так жакшы. Чындыгында 21-42 километрге чуркап бараткандардын акыбалы чындыгында оор экенин түшүнүүгө болот. Анткени өзүңүздөр көргөндөй мен бир 300-400 метр чуркаганда кадимкидей чарчап калдым. Чуркап бараткан ар бир спортчунун белгиленген катар номеринин алдында атайын чип системалары орнотулган экен. Дал ушул сиздер тасмадан көрүп турган компьютерге кошулган аппарат спутник аркылуу ар бир спортчунун убактысын белгиленген жерден бурулуусун, тагыраагы спортчуларды көзөмөлдөө тыкыр каралганын көрүүгө болот. Ошентип 7-чи рет өткөрүлүп жаткан бул мелдеште спортчулар ар кандай убакытта, ошону менен бирге эле ар кандай аралыкка чуркаган спортчулар маара сызыгына келе башташты. Алсак 52 жаштагы Бахадыр агабызга жаштар менен аралашып чуркоо кыйынчылык туудурган жокпу десек, анчейин деле кыйналбаганын айтып, төмөнгүлөргө токтолот. 10 километр боюнча биринчиликти алган эле. Могу 21-чи биринчи жолу. Жакшы өттү. Рахмат. Наоборот, күч берет экенде кишигечи. Жакшы, рахмат. 52 жашка чейин чуркап жүргөндөн, ушундай аралашып чуркап жүргөндөн сыры эмнеде болду? Сыры ушу илгеритен спортко чакырдакпыз. Постоянно МВД линиясы боюнча спартакиадаларга катышып жүрөбүз. Ал эми бул спорттун түрүнө бул убакка чейин катышып келишип, алдыңкы орунду камсыз кыла алышпаса да, жоон топтун ортосунда чуркап келишкен спортчулар бул жолку жарыштын жакшы өткөнүнө токтолуп өтүштү. Даярдыгыбыз бар болчу. Эми супер профессионал болбосок дагы любительдер ичинде кичине даярданып жүргөнбүз. Атайын ушу көлгө марафонго деп настрой койгонбуз. Буюрса жакшы. Өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Самый главный дистанцияны бир темп менен баштап, бир темп менен бүтүрөбүз дегенбиз да. Жакшы биз үчүн. Чоң жетишкен. Кыйынчылык деле болгон жок, эмнеге дегенде буга чейин да чуркап машыгып атканбыз. Анан буякта жол түз эле болду, андай деле кыйынчылык болгон жок, бир темп менен чуркадык. Ошо өткөндө кыйын болгон, 10 километр анда өйдө өргө чуркаганбыз. Анда кичине кыйын болгон. Аз болсо кыйынчылык болгон. Эми жыйынтыгыбыз орто. Аябай деле жакшы эмес, аябай деле артта эмеспиз. Алдыбызда деле көп киши бар болчу, артыбызда деле көп киши бар болчу. Ортада келдик да. Катышуучулардын арасында топ-топ болуп, ар дайым спорт күйөрмандарына үлгү катары жүргөндөр да бар. Алсак көпчүлүктү сергек жашоого үндөп, дал ушундай марафондорго 3-чү рет катышып жаткан. Ошону менен катар башка спорттук иш-чараларды да көз жаздында калтырбай, бирге ала жүрөбүз дешет катышуучу спортчу Дайыр Орунбеков. 3-чү жолу жарым марафонго катышып атам. Ушу чуркаганга дегеле спортко кызыкканыма 3 ай болду. Ошол бүгүнкү сергек жашоо каалагандар бар спортко чакырам. Биз Change деген машыгуу залынын командалары келдик, атайын топ болуп келип катыштык. 21 километрге, 10 километрге чакырдык, чуркадык. Мурдага салыштырмалуу жыйынтыгыбыз жакшы болду. Дегеле марафон же жарым марафон
чыныгы жөөгүлүктөрдүн таскагына тең келип жарышууну шарттабайт. Анткени катышуучулардын көпчүлүгү андай шарттарга жооп беришпейт. Айтайын дегеним көз азиздерди шыктандырып, аларга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдөн ырахат алам деген Нуршат 2 жылдан бери Камилди коштоп жанында жүрөт. 21 чакырымды чуркап келишкен бул спортчулар бул убакка чейин да 10 чакырымга чуркап жүрүшкөнүн айтышат. Жылдан бери чуркап неме кылып жүрөбүз. Камил өзүң айтып берсең. Биринчиси шаарда марафонго катышканбыз, городской. Нуршат байке мен жетелеп, ошондон кийин экөөбүз 21ге чуркайлы деп чечтик. Анда Бегимал байке деген да бар. Бегимал байке Нуршат байке экөө бизди даярдады да, мени даярдады. Рахмат экөөңө. Бул жерде көз азиз балдар чуркагандар аябай көп. Чуркай албай жүргөндөр дагы мындан көп. Себеп дегенде көз азиз балдарга коштоп жүрчү адам сөзсүз керек. Ал коштоп жүрчү адам жон гана жанында жүрө турган эмес, бир шыктандырып, керек болгон жерде кичине түртүп, тартып дегендей физикалык жактан кичине күчтүүрөөк болуш керек да. Ошон үчүн келечекте ушул көз азиздерге жандап жүрчү ыктыярчылар көбүрөөк болот деп ишенем. Чакырып кетет элем ушул көз азиз балдарга жанда коштоп жүрүп, чуркап, алардын бир мүмкүнчүлүктөрүн ачып, ыктыярчылар анын көзү болосуң. Мисалы үчүн жолдор дайым эле түп-түз боло бербейт. Азыр эле көрсөңүздөр керек жолдун жарымы таштак, тешиктер көп, чөптөр көп. Ошол көз азиз балдарга азыр бул жерден таштар чыгат, бул жерден тешик болот, этият бол. Себеп дегенде сен жоопкерчиликти алып атасың да. Бул көз чуркагандар, көз азиз чуркагандар бутун кайрып алса, ошон үчүн 1 жыл жүрүшү мүмкүн да. Ал эми Казакстандын Караганда шаарынан келген Толотай Жаманбек агабыз 66 жашта. Өз кезинде Азиянын чемпиону болуп, азыркы күндө жаш баладай ары бери сереңдеп бийлеген боордош агабыз Сатымкул Жуманазаров менин курдашым болчу дейт. Жылда мен келем осы неге. Саттанбек Жуманазар менин курдасым 80-жылы Москвада кола жүлдөгөрү марафон атанды. Тауда жүгүргөн шығар. Кыргыздын атын чыгарды. Жылда кеп катсам, организаторга мыңда бир рахмет. Силерге асык аспан, көп акча, ден соолук дейм. Келесі жолы тағы да өткізіңіздер. Сіздерге көп-көп ризамын. Алматы, жаз деми, жарым марафондорго катышып чуркап көрүп, акырындык менен спортко бел байлаган Жамиле эжебиз спорт аркылуу жакшы тааныш менен бирге ден соолук үчүн жакшы кам көрсө болооруна токтолот. Ушул жылы жаз деми Алматы марафон, анан кийин ушул бүгүн өтүп жаткан марафондо 3-чү жолу болуп катышып атам. Чуркап жүргөн мезгилде сен жабык жерде чуркабайсың, ачык жерде чуркайсың, көп адамдарды көрөсүң. Бул ден соолукка абдан пайдалуу. Анан жаңы көп башка адамдар менен жолугушасың, кезигишесиң, анан жакшы тааныш болуп чыгасың. 6 саатка созулган спорттук таймаштын эң алыскы 42 чакырым аралыктын марафондун жеңүүчүсү катары эркектер арасында Илья Чапкин жеңишти багындырса. Крутой старт, я очень рад, что я выиграл. В прошлом году я тоже стал победителем, хотелось отстоять свой титул, что мне в принципе удалось сделать. Погода шикарная, организация еще лучше, наверное, классный старт, все прекрасно. Ал эми айымдар арасында Юлия Фернас маарага биринчи келди. Ну, я занимаюсь бегом все время, да, с детства, и для меня это праздник, да, мой образ жизни. Что вы посоветуете для тех, кто еще не бегает? Начать бегать. И общее пожелание для всех дистанций? Бегайте в удовольствие, счастья и здоровья.